Даро чалғы өтүү оң капталда жана чыгарылган пасты Даро Табитов чыгарып берилген пас жана соккулады Алай командасы озада. Эмир Султанов түзле соккун узатты. Патраков ордунда таласына кошулду. Бул экинчи төрттүк форвард Роман командасында кайрадан узатылган сокку. Стилекс 4-0 эсебинде жеңип чыкты. Бул арада Алай командасынан кооптуу чабуул дарбаза мамысына тийип калды. Бирок буга чейин Шумай эмес. Дерлик 1-1 чыгып барды. Дарбаза мамысына экинчи ирет тийип калды. Татарстанда бул Рибейра Коста. Рибейра Костага топту калтырды. Узатылган сокку Мухаммед Аскарбеков мына оюн таласында. Паев катага жол берди. Бул катаны пайдаланып калышы мүмкүн. Узатылган сокку де Оливер. Эрмековго пас жете берген жок. Абитовдон сокку. Кайрадан пас алмашышы керек болчу. Бул арада Алай командасы эсеп сандарын ачты. 7-нчи катар санда Жозе Веллингтон, Матиас Тор. Силва Суарес сол бут менен узатылган сокку Деол. Ышкырык жаңырды. Узатылган сокку жана эсеп сандары теңелди. Рибейра Коста кандай гана чеберчилик менен жана кошумча соккуда Мирланбек Абдыкадыров. Алстан сокку. Оң капталга пас чыгарыш керек. Фелипе Сантос узатылган сокку жок. Патрак. Алай командасы чабуулда. Де Соуза. Эрмековдон сокку. Патраков өз ордунда. Сокку Матиас. Ышкырык жаңырды. Фелипе Сантос узатылган сокку жана эсеп сандары 2-2. Кайрат Кубанычевга пас жана Кубанычевдин соккусу. Узатылган сокку жана дарбаза мамысына тийип калды. Силва Суарес чыгарылган пас жана 3-2 форвард командасы чабуулда. Оң капталга пас. Узатылган сокку Патраков. Кеткен жок Чудбаев. Кайрадан Аскарбеков. Нурслан Сыдыков жана Ян соккусу Де Соуза кайтарды. Алстан сокку. Кайрадан кошумча сокку Матиас.